Акча тешик чакага токтобойт. Бүгүн дагы Арыстан аксакалдын берген кеңештери менен баарлашуубузду баштайбыз. Угуп тур. Шашпай, кулак түрүп, көңүл коюп, экранды сыдырып өтүп кетпеңиз. Бир нечке мөөнөткө токтоп, кулак салып турсаңыз, кээде ушундай шашпай баарлашуу адамга жылдап бир нерсенин аркасынан чуркап кууп жүргөндөн дагы артык билимди берет. Кулак төшөңүз, жүрөгүңүз менен угуңуз. Эгер биздин баарлашуудан кайсы бир учурунда өзүңүздү таанып калсаңыз, ал сезимди түртпөй туруңуз. Кийин аягына чейин угуп бүткөндөн кийин комментарийга бир ой, бир сөз жазып коюңуз. Бирөө үчүн эмес, өзүңүз үчүн. Ичиңизде ой конгон нерсени жоготуп албаш үчүн. Анда эмесе баштадык. Билесиңби, мен көп жашадым жана бир эле көрүнүштү ушунчалык көп көрдүм. Азыр таң калбай деле калдым. Адамдар акчанын артынан кубалашат. Кудум эле бир аз күч жумшаса, мына ошол тынчтыкка, мына ошол ишенимге жетип алчудай. Бирок эч ким токтоп, өзүнө ачуу болсо дагы суроо бербейт. Мен такыр эле башка жакка чуркап жаткан жокмунбу? Мен такыр эле башка багытка чуркап өтүп кеткен жокмунбу деген суроо. Мунун маанисин азыр силерге айтып берем. Менин маркум чоң атам жайы бейиштен болсун бир сөз айтчу эле. Мен аны жаш өткөндө гана түшүндүм. Ал айтар эле: акча бул суу сыяктуу. Акча тешик чакада токтобойт. Жашым өткөн сайын ачык көрө баштадым. Көпчүлүк адамдардын көйгөйү акчанын аздыгында эмес, алардын жашоосунда тешиктердин өтө көптүгүндө. Алардын жашоосундагы тешиги өтө көп. Түшүнүп жатасызбы? Адамдын кирешеси болушу мүмкүн, мүмкүнчүлүктөр келиши мүмкүн, түгүл башкалардан дагы көп табышы мүмкүн. Бирок мунун баары манжалардын ортосунан кумдай чубап, байкалбай жок болуп кетет. Анткени кеп акчанын санында эмес, кеп адаттарда. Мен көп угам. Эгер мен көбүрөөк тапсам, баары жакшы болмок деп ойлошот. Ошондо ичимен жылмайып коем. Бул күлкүлүү болгон үчүн эмес. Мен 10 эсе көп таап, бирок баары бир эч нерсеси жок калган толгон токой адамдарды көргөнүм үчүн. Эмне үчүн? Анткени алар ошол эле каталарды жасашты. Болгону чоңураак масштабта жасашты. Бул баягы эле тешик чакага көбүрөөк суу куйганга барабар. Азыр бул тешик чаканы элестетип туруңуз. Жыйынтыгында дайыма эле бирдей бүтөт. Ошондуктан бүгүн мен сиз менен кантип акча табыш керек деген темада сүйлөшкүм келбейт. Ал тууралуу бир бурчта кыйкырып маалыматтар жатат. Каалаган жерден кантип миллиондорду табам деп жазсаңыз, жообу дароо эле пайда болот. Мен бүгүн башка нерсе тууралуу сүйлөшкүм келет. Кантип жоготпош керек деген темада. Анткени каарыган адамга ишенип кой. Чыныгы финансылык акылмандык ушул жерден башталат. Мен ушул аксакалым менен ушул жерде отуруп, сага бир эле жөн сөздөрдү айтпаймын. Өз жашоомдон өткөрүп кетирген, өз башымдан кетирген каталарымдын баардыгынан жыйынтык чыгарып, ушул жерде айтып отурам. Бекеринен даанышмандар айткан эмес. Ким кесепетин көрө билсе, ошол акылман. Кайра айтайын. Ким кесепетин көрө билсе, ошол акылман. Караңыз. Ал эми кесепетин көрүш үчүн сен дароо эмес, акырындан талкалай турган нерселерди байкаганды үйрөнүшүң керек. Күн сайын адат артынан адат. Кайсыл кесепеттин аркасында кайсыл адат талкалап жатат. Билдирбестен, байкатпастан кайсыл адат сенин каржыңды талкалап жатат. Бүгүн мен сенин алдыңда ушундай 8 адатты ачыктап айтып берем.
Шашпай, ашыкча ызы чуусуз, чындап көңүл бурууга татыктуу нерселерди өткөрүп жибербей, тынч отуруп угуп калыңыз. Мына сиз дагы шашпай, мунун баарын уккам деп ойлобостон, мен мунун баарын эч ак эле билем дебестен, жүрөгүңүздү ачып угуңуз. Анткени бул интернеттеги эле бир кеңештер эмес. Бул каталардын жыйналган сабактарынан келген. Өзүмдүн башкалардын каталарынан, адамдардын сындырган кулоолорунан жана адам кантсе да бутуна туруп кеткен сейрек окуялардан куралган маалыматтарды сизге айтып беремин. Мындай акылмандыкты сиз эч жерден уга албайсыз. Мен жаш кезимде базарда иштеп, кездеме сатчумун. Жөнөкөй эле иш. Ошондо өмүр бою эсимде калган бир көрүнүштү көрдүм. Күн сайын бир киши келчү. Токтоо, тыкан кийинген. Ал өз мүмкүнчүлүгүнө жараша аз-аздан сатып алчу жана дайыма жүзүндө жеңил жылмаюу менен кетчү. Ал эми анын жанында башкасы бар эле. Ызы чуу түшкөн, өзүнө ишенген, акчасын булгалап, канчалык ийгиликтүү экенин көрсөткүсү келчү. Бир жыл өттү. Биринчиси өзүнүн дүкөнүн ачты. Экинчиси ижара акысын төлөш үчүн өзүнүн колундагы саатын күрөөгө койду. Ошондо мен бир жөнөкөй чындыкты түшүндүм. Ийгилик бул сенин сырткы көрсөткөнүң эмес. Сенин күн сайын кантип жашаганың бул сенин ийгилигиң. Эгер сиз азыр мени угуп жатсаңыз, балким сиз да бул абалды сезгендирсиз. Иштейсиң, аракет кыласың, табасың, бирок кечинде баары бир тынчсыздануу бар. Жүрөктө бир кандайдыр тынчсыздануу жатат. Кудум эле баары каалаган учурда чачылап кетчүдөй. Билесиңби, көбүнчө ошондой эле баарында эле болот. Бирок дүйнө сага каршы болгон үчүн эмес, сен майда чүйдө нерселерди байкабай жатканың үчүн. Анткени дал ушул майда нерселердин баарынан баары курулат. Мүнөз, ой жүгүртүү жана акыркы сенин тагдырың келип чыгат. Сен акылдуу, таланттуу, эмгекчил болушуң мүмкүн. Бирок жашоодо ушул адаттар жашап жатса, алар эртеби кечпи баары бир тартып алышат. Тынч, эскертүүсүз. Мен бай адамдарды көрдүм. Чындап бай болгон. Жалгыз эле акчасы менен эмес, ички эркиндиги менен дагы бай. Билесиңби, аларды эмне бириктирет? Алар бул адаттардан аң сезимдүү түрдө качышат. Бирөө айткан үчүн эмес, жашоо үйрөткөнү үчүн. Ал эми көңүл бурбагандарды жашоо бат эле нөлгө кайтарып коет. Кудум, сен али даяр эмес экенсиң. Кел бери деп туруп сени кайра нөлгө отургузуп койгон сыяктуу. Ошондуктан бүгүн ушул жерде азыр мени угуп жатсаңыз, аягына чейин калыңыз. Мен үчүн эмес, видео үчүн эмес, өзүңүз үчүн. Анткени балким дал ушул дээрлик ийгиликтүү бойдон калгың келеби? Же чыныгы туруктуулукту кура баштайсыңбы? Мына ошол чечиле турган чекитте азыр турабыз. Мен сизге ачык эле айтайын. Бир адат бар. Жетинчиси, аны атүгүл акылдуу адамдар да жеңе алышпайт. Ал адамга жалгыз эле акча эмес, ички тынчтыгы да жогору турат. Ал тууралуу мен сизге азыр аягында айтам. Эгер өзүңүздү ушул жерде таанып жатсаңыз, жашооңду мурункудай карабай, мына дал ушул жерде чечим чыгарасыз. Кел азыр мен шашпай жайбаракат биринчисинен баштап айтып берейин. Биринчи бөлүмдөгү сүйлөшүүбүз ички ууру. Ички уурулар сени кууратып жатат. Ички ууруларды куураткан 6 адат бар. Азыр өзүңө чай куюп алып, ыңгайлуураак жерге отур. Жоңана кулак салып, мени угуп тур. Өмүрүмдө көп нерсени көрүп, акча кандай келип, кайда кетерин, адамдардын кантип көтөрүлүп, кайра кантип кулаганын жана көпчүлүк учурда мунун себеби
сырткы шарттардан эмес адамдын ички адаттарынан болгонун көрдүм. Ошол ички адаттардын, ууруу адаттардын биринчиси мүмкүнчүлүктөргө карабай жашоо. Адамдар ушунчалык ийгиликтүү көрүнгүсү келет, кимдир бирөөгө көрүнүүнү каалайт. Ошондуктан аларда али жок акчаны корото башташат. Чындыгында аларга баары бир болгон адамдарга деле таасир калтыруу үчүн ушуга барышат. Мен адамдардын унаа, батир, кымбат буюмдарды алганын көрдүм. Бул алардын колунан келгендиктен эмес, элден кем болбоюн деген сезимден улам болду. Анын түндөсү карыз санап, уйкусу качып, жүрөктөрү сыгылып, качан ушул карызымдан кутулат экем? Баягы күрөөгө коюп алган машинамдан качан кутулат экем? Деген сар саноолор менен түндөрү өткөнүн эч ким билбейт. Бирок анын бирөө элден кем калбайын деген сезими тынч түндөрүнөн дагы жогору турат. Чыныгы байлык бул баарына ээ болуу дегендик эмес. Чыныгы байлык сен заңгыраган үйдө, машинада жана чыкыйып кымбат баалуу кийимдерде жүрүүдө эмес. Өзүнүн чамаң келбеген нерсеге көз каранды болбо. Менин чоң айтам мындай деп айтчу: бирөөнүн акчасы менен берешеен болгончо өз акчаң менен жупунуу жашаганың артык деп. Экинчи адат билимге акча аябоо. Эң кымбат каталардын бири. Сыртынан караганда үнөмдөө сыяктуу көрүнөт. Кайсы бир билимге сен коротпой койсоң, мен үнөмдөп жатам деп ойлойсуң. Бирок мен өзүм да кайсы бир кезде ушинтип ойлогомун. Баарын бекер тапса болот. Азыр сен интернетке жазсаң бул маалыматты табасың деп ойлочумун. Ооба, чынында эле маалыматты тапса болот. Бирок системасы жок билим бул жөн эле ызы-чуу жана жөн эле маалымат. Жана маалыматта тажрыйба жок. Качан сен билим үчүн акча төлөгөндө, сен ага көңүлүңдү жумшайсың. Ал эми дал ушул көңүл буруу жашоону өзгөртөт. Эсимде, бир жолу акыркы айлыгым окууга бергенмин. Аябай коркком, чындап коркконмун. Бирок бир нече айдан кийин андан 10 эселеп көп акча таптым. Ошондо түшүндүм, билим бул эч качан баасын жоготпогон жалгыз инвестиция экен. Үчүнчү адат иштин мөөнөтүн жылдыруу. Эң тынч бирок талкалоосу өтө күчтүү. Эртең. Бул сөз баарыбызга тааныш. Кайсы бир иш келгенде биз дароо эртең деп эртеңки жылдырабыз. Бул сөз ар кандай кризистерден да көп кыялдарды өлтүрдү. Бир жигитти билчүмүн. Таланты таш жарат, идеялары укмуш эле. Бирок ал дайыма ыңгайлуу учур күтүп жүрдү. Жаз чыксын, жай келсин, мына эми кыш түшсүн анан баштайм. Мына эртең мындай болсо мындай баштайм деп жүрдү. Бир күнү анын идеяларын башкалар ишке ашырып жиберди. Ал күздү күттү, күздө келгенде кыламын деди. Бирок күзгө чейин тобокелге салган адам эч аак эле 10 эселеп кирешесин тапкан болот. Жашоо сизди күтүп отурбайт. Эгер бүгүн үрөн сеппесең, анда түшүмдү күздө күтпө деген сөз бар. Төртүнчү адат ичи тардык, көрө албастык. Бул акчаңды эмес сенин энергияңды жана багытыңды уурдаган тынч ууру. Азыр байкап көрчү, ушундай абал болду беле. Биз адамдарга байкатпастан ичи тардыгыбыз ар бир эле адамдын ичинде бар. Көрө албастыгыбыз ичибизде бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Адам затынын табияты мына ушундай туура. Ошондо биз энергиябызды чачыратып, багытыбызды уурдатып жиберебиз. Сиз башка бирөөнүн ийгилигин карап отуруп, өз жолуңузду көрбөй каласыз. Салыштырып,
Тигиге качан кууп жетем, тиги минтип калыптыр, а мен босуп жете элекмин деп кууп жатып оюңуз менен эле чарчап, энергияңызды чачыратып, мен дагы жетейин деп жүрүп өзүңүздү жоготуп аласыз. Акылмандар айтат, эгер ичиң күйсө, натыйжасына эмес, кылган ишине суктан деп айтат. Анткени бирөөнүн ийгилиги сага коркунуч эмес, ал сага ишарат жана багыт берип жатат. 5 адатта акча тууралуу сүйлөшүүдөн качуу адаты. Кудум эле баягы уят нерседей. Бирөө акча жөнүндө сүйлөсө, же өз акысын алуудан, же бай болууга умтулуудан уялат. Акча көбүрөөк табуу каалоосунан уялат. Анткени бизде бай болсоң, жаман болуп каласың. Элден ашыкчараак болсоң, анда бул жамандык алып келет деген сыяктуу туура эмес түшүнүктөр калып калган. Бирок биз өткөнкү сабакта окудук. Акча бул курал экенин билдик. Эгер сиз ошондой деп эсептебесеңиз, акчаны ар бирин эсептеп пландабасаңыз, ал жөнүндө ачык сүйлөшпөсөңүз, өз жолуңузду өзүңүз жаап жатасыз. Акчага болгон сый урмат чынчылдыктан башталат. Өзүңүзгө болгон чынчылдыктан. Сиз көп акча таап, молчулук жашоону каалайсызбы? Ооба, ар бир адам жүрөгүнүн түбүндө каалайт. Бирок муну ачык айтуудан уялат. 6 адат. Ичиң ооруп турганда акча коротуу. Муну мындай түшүндүрөбүз. Бул эң куу адат. Качан ичиңде бир оор болуп, жүрөгүң сыгылып турганда, кандайдыр бир кыжалатчылык болуп турганда, адам эмне кылат? Дароо дүкөнгө барат, буюм сатып алат. Эмне үчүн сатып алат ал буюмду? Керек болгону үчүн эмес, жеңилдөө үчүн сатып алат. Бир азга жеңилдей түшкөндөй сезилет. Андан кийин ичинде баягы эле боштук пайда болот. Ал эми капчыгында акчасы азайды, бирок баягы боштук кайра көбөйөт. Ал боштукту толтурбаса, кайра эле келе берет. Эгер сен кокустан ушул жерден бир жеринен өзүңдү таанып калсаң, өзүңдү күнөөлөгөнгө шашпа азыр, жөн гана байкап кой. Өзүңдү тапкан болсоң, ошол жерде токтоп, аң сезимдүү түрдө байкап, бул өзгөрүүнүн башталышы экенин өзүңө айт. Байкаганың бул өзгөрүүнүн дал ушул жерден башталганын билдирет. Азыр биз сейрек үн чыгарып айтыла турган, атүгүл эң күчтүү адамдарды да талкалаган адаттарга жакындап калдык. Бул адаттарды көбү аң сезимдүү түрдө сезет, бирок үн чыгарып айтышпайт. Эгер сен эң аягына чейин калсаң, өзүң жөнүндө жылдап билбеген нерселерди дал ушул жерден азыр түшүнөсүң. Дагы бир аз калды. Маанилүүсү мына алдыда азыр айтам. Биз сиз менен жолдун бир бөлүгүн басып өтүп келип калдык азыр. Балким ичиңизде кээ бир нерселер айкындалып ачыктала баштагандыр. Каттуу эмес, кескин эмес, жөн гана чаң басылып көз алдыңызда турган нерселерди ачык көрө баштагандай сезим келаткандыр. Эгер азыр ооба бул мен жөнүндө экен, так эле мен жөнүндө айтып жатасың го деген ой келсе, андан качпа. Дал ошол ойду өзүңө сактап кой. Аягына чейин угуп бүткөндө комментарийга өзүң арыла турган бир адатты жазып кой. Бул отчет үчүн эмес, өзүңө берген убадаң болуп калсын. Билесиңби, адамдар көп учурларда кабыл алгысы келбеген бир жөнөкөй, бирок аябай терең чындык бар. Муну мен азыр кийинки адаттардын негизинде айтып берем. Ичинде тартиби бар адамда сыртынан береке келет. Чыныгы байлык бул акча коротуу жөнүндө эмес. Ким канчалык чоң акча коротсо, ошону бай экен деп көнүп калганбыз. Чыныгы байлык бул эч нерсеге сатып албай жатканда дагы ичиндеги тынчтыкты сактай билүү.
Анткени акча жан дүйнөнү дарылабайт. Сөзүмдү эсте тутуңуз. Акча жан дүйнөнү дарылабайт. Ал болгону ичиңде эмне болсо ошону гана күчөтөт. Эгер ичиңде тынчсыздануу болсо, ал көбөйөт. Эгер ичиңде боштук болсо, ал тереңдейт. Ал эми ичиңде тартип болсо, анда акча жөн гана тил алчаак, тынч куралга айланат. Эми биз атүгүл акылдуу адамдарды дагы мүдүрүлткөн нерсеге келдик. 7 адатыбыз кыска аралыкты гана ойлонуу. Бул эң коркунучтуу тузактардын бири. Анткени ал сыртынан акылдуу сыяктуу көрүнөт. Адам бүгүн иштедим, эртең жыйынтык болушу керек деп ойлойт. Болбой калдыбы, таштап салат. Жаңысын баштайт. Аны дагы таштайт. Ошентип 1 ай, 1 жыл эмес, бүтүндөй өмүрү кетет. Бир нерсенин аягына чыгарбай отуруп, бир нерседен киреше таппай отуруп, кийинки чыгашасын баштайт. Мен бир кишини билчүмүн. Ал ай сайын жаңы бир иш баштачу. Ай сайын ушунчалык ишеним, шыктануу менен киришчү. Башында анын иш баштаганын көрсөң шыктанып, ойлорунда чоң акчаларды санап алчу. Бирок 1 ай өтпөй, койчу мунун окшошпойт экен. Болбогон нерсе турбайбы деп көңүлү калчу. Арадан 3 жыл өттү. Ал баягы эле ордунда калды. Жумуштан жумушка орношту. Жумуштан жумушту алмаштырды. Бир жерден экинчи жерге секирди. Билесиңби? Эң ачуусу эмнеде? Эгерде ал бир ишти тандап аягына чейин жеткиргенде, азыр жашоосу 3 жылдан кийин башкача болмок. Анткени байлык бул заматта күйүп өчкөн учкун эмес. Ал от. От кыйынчылык келгенде качып кетпеген, күтө билген адамдардын колунда гана жанат. Жана эң акыркы тынч бирок эң куу адат. Мына азыр сиздерге айтамын. Бул 8 адат. Наалат айтуу. Бул ыраазы болбоо. Адамдар көбүнчө ыраазычылыкты акча менен байланышы жок, руханий гана нерсе деп ойлошот. Жашооңо ыраазы бол, шүгүрчүлүк айт деп жеңил эле сөздөр менен айтып коебуз. Бирок муну сиз чөнтөгүңүздөгү акча менен байланыштырбайсыз. Бул абдан чоң жаңылыштык. Ыраазычылык бул барчылыктын абалы. Качан адам дайыма нааразы болгондо, качан ага баары аз көрүнгөндө, колунда жок нерсени гана карап эсептегенде, жашоо ага сен колуңда бар нерсени көрбөй жатасың. Анда сага көбүнүн эмне кереги бар? Деген сыяктуу жообун берет. Мен баары бар, бирок дайыма нааразы болуп жашаган байларды көрдүм. Жашоосу жетиштүү. Чөнтөгүндө акчасы бар. Бирок эч нерсеси жок адамдай дайыма нааразы болушчу. Бар болуп турса дагы өзүн жөнөкөй адам, сыпайы адам көрсөткүсү келген сыяктуу болуп, наалуу менен жок болбой эле жатат. Кайдагын айтасың? Кайда менде андай акча жок деп наалуу менен сүрөттөшөт. Ошондой эле колунда аз болсо дагы ар бир күнүнө кубанган адамдарды көрдүм. Алардан сурасаң айтат, эл катары болуп жатат шүгүрчүлүк. Шүгүр айтам. Жетиштүүсүн таап жатам. Көрдүңүзбү ортосундагы айырманы? Билесиңби? Таң калыштуусу ушул жерде эмнеде? Дал ошондо экинчи адамдарда мүмкүнчүлүктөр кайра пайда болуп турат. Анткени ыраазычылык эшикти ачат, наалыган ырыскыга эшикти жабат. Бул адаттардын баардыгы кемедеги кичинекей тешик сыяктуу. Башында эч нерсе болбойт деп ойлойсуң. Бул адаттардын баардыгы кыпындай жана мунун мага таасири деле жок, пайдасы деле жок, байланышы деле жок деп ойлойсуң. Бирок ушул майда тешиктер кемедеги суу сыяктуу, суу кантип каптап кеткен болсо, жашообузду ошондой каптап билиндирбей отуруп кедейчиликке алып келет. Сен кемеде отурсаң, ал тешикти байкабадың. Экинчи тешик пайда болду. Аркасынан тешик пайда болду.
Билинбей кемеге суу толуп кирип кетти. Эгер токтобосоң, кеме акырын тынч гана түбүнө чөгө берет. Адамдар ийгиликтин сыры ар кандай схемалардан, мотивациялардан, ийгиликтен издешет. Бирок чынында ал да канча жөнөкөй жана ыңгайсыз ачуу чындык. Ийгилик бул сени талкалай турган каталардан жасабай калганда гана колуңда токтоп калган нерсе. Кайра кайталап айтабыз. Ийгилик бул сени талкалаган нерселерди жасабай калганыңда колуңда калган нерсе. Эгер сен ушул адаттардын жарымынан эле арылсаң, 1 жылдан кийин жашооңду тааныбай каласың. Ички тынчтык келет, өзүңдү башкара баштайсың. Өзүңө болгон сый урмат ойгонот. Акча бул ички тартиптин чагылышы. Башыңда тартип болсо, капчык оңой толот. Жүрөктө ыраазычылык болсо, береке келет. Сабырдуулук болсо, жыйынтык сөзсүз болот. Бул жалгыз эле акча тууралуу эмес, бул кадыр барк тууралуу. Өз адаттарын башкарган адам кандайдыр бир абалдын курмандыгы болбойт. Ал маркетингдин, рекламалардын курмандыгы болбойт. Кимдир бирөөгө элден калбайын деп салыштыруунун курмандыгы болбойт. Ал өз тагдырын өзү башкара баштайт. Бирок бул жерден эң кыйын башталышы мүмкүн. Баштоо. Эң кыйыны мына ушул баштоо. Баарыбыз угуп жатканда акылдуубуз. Оюбузда укмуш нерселерди ишке ашырабыз. Бирок сөз бүтөөрү менен жашоо кайра өз нугуна тартып кетет. Бүгүн ушул жерден биздин баарлашуубузду угуп, эртең сыртка чыкканыңызда баштайсызбы, баштабайсызбы, жашоо сизди көрсөтөт. Билүү менен кылуунун ортосунда терең ажырым бар. Жөн эле билип коюу менен, бирок аны аткарбаса, эч кандай жыйынтык өзгөрүү келбейт. Билгенден кийин, аны аткарганыңызда гана жашоо жана адаттарыңыз өзүңүз дагы өзгөрөсүз. Аны сөз менен секирип өтүп кеткидей эле бир жар эмес. Кадамы менен өтөсүн. Бир жардан экинчи жарга секирүүгө шашпай тур. Келиңиз, мен сизге муну жашооңузда кантип колдонууну жөнөкөй эле дагы бир жолун көрсөтүп берейин. Татаал схемасы жок, жөнөкөй эле нерседен баштайсыз. Биз жогоруда окуган бардык адаттарды эми жашоодо колдонуу жөнүндө айтып берем. Эң биринчиси эмне кыласыз? Жашооңузга, кирешеңизге жараша жашайсыз. Бул сараңдануу эмес. Бул өзүңө карата чынчылдык. Кирешеңиз канча болсо, чыгышыңызды ошого жараша чынчылдык менен жүргүзүңүз. Бир барак кагаз алыңыз жана жазыңыз. Канча табасыз, канча коротосуз. Акча кайда кетип жатат? Таң каласың ушул жерде. Мен бир жигитке жардам берген элем. Акча кайда жок болуп жатканын түшүнбөйм. Иштеп эле атам. Колума келери менен эле чыгып кетет дечү. Бир жумалык чыгымын жазып чыктык. Көрсө, күндө кофе ичеткен, жолдогу тамак ашты жейткен. Кирешесинин 3-төн 1 бөлүгүн эле ошол кофе жана күнүмдүк жол четиндеги сатылган тамак аштарды жеп жатканы менен эле кетип калат экен. Ошол билинбеген майда чыгымдарды эсептегенде ал нес болду. Бирок эмне кылды? Жөн эле үйдөн тамак ичип баштады жана кофени дайыма үйдөн жасап ичип баштады. 1 жылдан кийин кыялданган ноутбугун сатып алды. Караңыз. Күнүмдүк жашоодо майда чүйдөгө бирок билинтирбей эле тешикке кирип жаткан каражатын топтогондо кыялданып жүргөн ноутбугун сатып алды. Бүт сыйкыр мына ушул жерде жатат. Миллиондордо эмес, майда нерселерге көңүл бурууда. Бул сараңдык же майдачылык дегенди билдирбейт. Эми билим тууралуу сүйлөшөбүз.
Адат кылыңыз. Ар сайын кирешеңиздин бир бөлүгүн өзүңүздү өстүрүүгө бөлүңүз. Аз болсо дагы 5%, 10%, бирок туруктуу болсун. Анткени өсүү бул бир күндүк окуя эмес, бул майда күнүмдүк адаттар. Мен бир бухгалтерди билчүмүн. Ал бир орунда туруп дайыма даттанчу. Мен ага өз ишиңди тереңдет, өз тармагыңда күчтүү бол, өз тармагыңдын адиси бол, эч ким сени башкага алмаштыра албагыдай бол деп айтчумун. Башында ишенген жок, бирок аракет кылды. Жарым жылдан кийин ал бир килтейген бөлүмдү башкарып калды. Жана азыр ага акырын айта турган нерсем, аркаңдагы басып өткөн жолуңду карачы дейм. Ал наалып туруп калган жеринен токтоп уланта берген жок. Өзүн өстүрүп, изденип окуп баштады. Жарым жылдан кийин эле бир бөлүм башкармачылыгы болду. Сен ушул жерге чейин угуп келген болсоң, демек сен көпчүлүктөн айырмалана турган чекитке келдиң. Муну жоготпой баарын эстеп кал. Өз ичиңден болсо дагы өзүңө убада бер. Эмнеден баштайсың? Эгер ушундай токтоо баарлашуу сага керек экенин сезсең, азыр жаныбызда шашпай, өзүңдүн ичиңден чечим чыгарып, мен кайра угуп чыгып, мына ушуларды аткарышым керек деген чечимди кабыл ал. Эгер сен тартынбасаң, анда комментарийга дагы жаза кет. Азыр болсо бир мүнөткө токтоп, өзүңө чынчыл ушул суроону бер. Ушул адаттардын кайсынысы мени бир ордунда кармап турат? Жооптон качпа. Өзгөрүүлүү ушул жерден башталат. Билесиңби, билим бул акылдын кооздугу же куру сөз эмес. Билим бул курал. Эгер сен аны колдонбосоң, ал текчеде чаң басып жаткан керексиз буюм бойдон калат. Адамдарга билимдин жоктугу эмес, иштин кийинкиге калтыруу адаты тоскоол болот. Азыр сүйлөшө келсең, баардык эле адамдар акылдуу, баардык эле жообун билишет. Бирок кийинкиге калтыруу адаты баарынан тоскоол болуп жатат. Бул абдан куу душман. Ал арстандай кыйкырбайт. Ал сени коркутпайт. Жөн гана кийин, азыр эмес, жетишесиң. Күздө, жазда күн жылысын, майрам өтсүн, дүйшөмбү келсин, бул ай бүтсүн, жаңы ай башталсын деген үндөр менен сага шыбырайт. Адам болсо күн сайын мына ушул куу үнгө ишенет. Эгер бир ишти баштоону кааласаң, таңкы жарыктай жөнөкөй бир эрежени азыр эстеп кал. Эгерде иш 2 мүнөттө аз убакытты алса, анда аны дароо жаса. Кайра окуймун. Эгерде иш 2 мүнөттөн аз убакытты алса, аны дароо жаса. Ойлонбо, жылдырба. Өзүң менен талкуулап отурба, жөн гана жаса. Ал эми 2 мүнөттөн көп убакытты алган иштерди кийинкиге калтырба. Убактысын белгиле. Дароо ошол жерде убактысын белгилеп туруп, эртеңкиге, бүрсү күнкүгө дебей, дал ушул убакытта мен муну кыламын деп өзүңө белгиле. Ыңгайлуу учуру болгондо, ыңгайы келгенде, буйруса дебе. Анткени ыңгайлуу учур бул кыял. Өзүңө ишемби күнү саат 10дон 12ге чейин акчамды эсептейм деп өзүңө жазып кой. Бул каалоо эмес, бул өзүң менен өзүң түзгөн келишим. Мен өзүм да качандыр бир кезде башкача жашачумун. Баарын дүйшөмбүгө жылдырып, өзүмдү алдачумун. Ошентип жумалар өттү, ай өттү, бирок топтолгон тыйыным деле жок. Бир күнү отуруп жөнөкөй эле таблица чийип алдым. Ошондон бери дүйшөмбүнүн таңы каржыны бир сыйра карап коюудан башталат. Бир сыйра карап коем, эсептеп коем, чыгашамды, кирешемди карап коем. Бул тиш жуугандай кадимки эле нерсе. Эмоциясыз, драмасыз, атайын бир плансыз, жөн гана тынч барам. Барагымды алып, эртең менен кантип мен туруп тишимди жуучу болсом, эртең менен турганда бетимди жуучу болсом, карап эсептеп коем.
Эми адамдар ачык айткысы келбеген ичи тардык жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Мына ушул жерге келгенде өзүңдү алдаба тууганым. Ал баарында бар. Биз периште эмеспиз. Биз пендебиз. Бирок маанилүүсү, ичи тардык сени талкалашы мүмкүн же сага сабак бериши мүмкүн. Кайсынысын тандайсың? Бул ушул жерде сендин көз каранды. Сени талкаласынбы же сага сабак болсунбу? Бирөөнүн ийгилигин көргөндө анын жолу болуп кетти деп ойлогондон шашпа. Андан көрө кызык, ал муну кантип жасады болду экен деп анын кылган эмгегин сура. Эсимде, бир жолу кошунам катардагы эле киши болчу күтүүсүздөн жүк ташуучу чоң унаа сатып алып өз ишин баштады. Мен тескери карап ичимен күйсөм деле болмок. Бирок мен аны чайга чакырдым. Бир адамча сүйлөштүк. Бир жылдан кийин биз чогуу иштешип жаттык. Мына эгер ичи тардыкка ачуулануу менен эмес, кызыгуу менен карасаң, ал сага жаңы эшиктерди ачат. Ошол мезгилде мен ичи тардык кылып, ал менен сүйлөшпөй, анын ийгилигинин сырын укпай, же болбосом аны сырттан гана ичи тардык менен күзөтүп жүргөн болсом, ушул мүмкүнчүлүк мага келмек эмес. Аны чайга чакырып, анын кубанычына кошо кубанып, бир сүйлөшүп отургандан кийин мүмкүнчүлүктөрдү сүйлөштүк, бизнес кылууну сүйлөштүк. Бир жыл бою өнөктөш болуп калдык. Ушул мүмкүнчүлүктөн мен алда канча чоң каражат таптым. Ичи тардуулук баарында бар дедик, бирок ушуну өз пайдаңызга колдонуңуз. Акча жана чынчылдык тууралуу. Көпчүлүк адамдар өз сандарын, акчаларын эсебинен караганда коркушат, качышат. Бирок бул диагнозду укпаш үчүн дарыгерге барбай койгонго барабар. Ал өзүнүн диагнозу кандай чыгаарын билет дагы, божомол менен ойлоп жүрөт ичинен, менин диагнозум жаман чыгышы мүмкүн деп, бирок дарыгерден качып жүрөт. Эгер сен акчаны кунт коюп эсептей баштасаң, алар сага таарынбайт. Тескерисинче, акча тактыкты жакшы көрөт. Бир жерге отур, жаз кирешеңди, чыгамаңды, күнүмдүк сен төлөнүүчү нерселериңди, чогулткан акчаң канча. Бул сенин картаң, сенин багытың болсун. Жакындарың менен акча туурасында сүйлөшкөндөн коркпо. Өз акыңды сурагандан коркпо. Канчалаган үй бүлөлөр кедейликтен эмес, унчукпай койгондон улам бузулат. Адамдар сүйлөшө баштаганда аларга керемет эмес, жөн гана жалпы багыт керек экени ачыкталат. Акча сырды эмес, тартипти сүйөт. Эми баягы жеңилип калбаш үчүн жасалган сатып алуулар тууралуу сүйлөшөлү. Мен бир нече жолу жогоруда айттым. Эмоцияларга алдырып, ички ооруну басаңдатыш үчүн, жүрөгү сыгылып турса, ошону жазыш үчүн барып бир нерсе сатып алгысы келген нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Ушул жерде жөн гана өзүңдү байкап убакыт бер. Жөнтөгүңө акча түшкөнүңдө сыгылып турган жүрөгүңө жаңы бир нерсе ала койсоң, жазылчудай сезилип жатканыңда ошол жерде бир сутка күт. Бир сутка өзүңө убакыт бер. Менин эсимде, бир жолу дүкөндө аябай кымбат саатты кармап турдум. Жүрөгүм дүкүлдөп, ичимде бир үн ал деп жатты. Бирок мен өзүмө, эгер эртең дагы ушуну каалап турсам, эртең дагы ушул саатка жетким келип турса, анда алам деп өзүмө айттым дагы ал жерден кетип калдым. Эртеси күнү баягы каалоо жок болуп кетти. Баягы саат көзүмө укмуштадай деле көрүнбөй калды. Ал акчаны мен өз ишиме жумшадым. Ал мага бир нече эселеп кайтып келди. Түшүнүп жатасыңбы? Чыныгы ашыкча байлык, орусчасы роскош. Роскоштуу жашоо бул буюмдар эмес, чыныгы байлык өзүңдү башкаруу билүү. Андан ары мына эң кыйыны башталды. Узак аралыкта ойлонуу керек. Кыска же болбосо аз эле убакыттын ичинде байып кетүүнү эмес.
Бул заман бизди баарына тез арылууга, тез жетүүгө, тез эле кантип жете койсом, тез эле кантип миллиондорду таба койсом, тез ара ичинде кантип тил үйрөнө койсом, тез деген нерсени үйрөтүп койду. Бирок акча алар мамиле сыяктуу. Аларга убакыт керек. Эң туруктуулукту кааласаң, жок дегенде 1 жыл алдыга караганды үйрөн. Керемет пландардын кереги жок бул жерде. Жөн гана чынчыл бол. План бул кепилдик эмес, бул багыт. Мен бир устаны билчүмүн. Ал телефонуңда иштечү. Жакшы тапчу. Бирок баарын коротуп салчу. Мен ага жок дегенде 10% алып койсоң деп айтчумун. 2 жылдан кийин ал өзүнүн сервисин ачты. Ал мага айтты: "Эң кыйыны коротпой коюу болду" деди. Элестетиңиз. Эң кыйыны акча табуу эмес, аны коротпой сактап калуу деди. Бирок дал ушул нерсе мага эркиндик бергенин айтты. Мына эң тынч, бирок эң күчтүү нерсеге келдик: ыраазычылык. Жогоруда айткандай, наалыган бул рызкылардын эшигин жабат дедик. Бул жатаар алдында айтылган куру сөз эмес. Жатаар алдында жөн эле өзүңдү милдет катары көрүп, жаратканга ыраазымын, шүгүр деп коюу эмес. Бул ички абал. Ар кечте токтоп өзүңө ыраазы бол. Жаратканга ыраазы бол, жашооңо ыраазы бол. Жана ыраазы болгон нерселериңди эсте. Булар жөнөкөй нерселер. Өткөн күнүңдү, жумушуңду, жеген тамагыңды, күнүмдүк рызкыңды, жаныңдагы адамдарды, майда чүйдөдөй көрүнгөн нерселерди дагы эсте. Дал ушул нерсе ички тынчсызданууну жок кылат. Ал эми токтоо адам дайыма акылдуу чечимдерди кабыл алат. Канчалык ыраазычылык айткан сайын ички тынчтыгың дагы ошончолук көбөйөт. Ички тынчтыгың көбөйгөндө сен акылдуу чечимдерди кабыл аласың. Ыраазычылык берекенин булагын ачат, даттануу аны жабат. Эми сизди финансылык эркиндикке карай алгачкы кадамдарыңызды кантип таштайсыз? Жогоруда айткандардын баардыгы мына ушул жерде корутунду жасайбыз. Бирок мунун баарын дароо өзгөртүүгө аракет кылба. Окшошпой калса өзүңдү күнөөлөбө. Бул көпчүлүктүн эле катасы. Ийгиликке жеткен адамдардын эмнеге баарды эле жумурай журт жете бербейт? Анткени алар баардыгын бир учурда аткарып калышын каалагандыгында. Бир эле адатты ал дагы жалгыз гана бирөөнү өзүңдүн бир бөлүгүңө айлан. Андан кийин кийинкисине өт. Аны сиңирдиңби? Кийинки кадамга өт. Ошентип кадам артынан кадам шилтелип отуруп чыныгы туруктуулук курулат. Жана бир күнү сен таң калыштуу нерсени байкайсың. Акча мындан ары сенде тынчсызданууну жаратпай калат. Алар жөн гана бар болот. Аба сыяктуу, суу сыяктуу. Анткени сен алар менен токтоо мамиле кылууну үйрөндүң. Ошондо сен өзүңө акырын минтип айтасың: "Мына эми мен баймын. Жалгыз эле капчыгымда эмес, ички жан дүйнөмдө дагы баймын" деп айтасың. Билесиңби, мен жаш кезимде акча бул математика, формула, эсептөөлөр, стратегия деп ойлочумун. Бирок жашоо башка нерсени мага үйрөттү. Акча бул психология. Эгер ичиңде башаламандык болсо, эч кандай сандар сени куткара албайт. Сандар канчалык көп болсо дагы ал агып кетет. Дароо эле колуңа кумду кармагандай. Ал эми ичиңде тартип болсо, атүгүл кичинекей нерсе да колуңда кармалат жана ал өсүп баштайт. Айланаңды карачы, кээ бирөөлөр аябай көп иштешет, тырышып тытынып иштешет, бирок баары бир айлыктан айлыкка чейин араң жашашат. Ал эми башкаларды кара, алар тынч, өзүнө ишеними бар. Жан дүйнөсүндө тынчтык, бейпилдик турат, токтоо болот жана акча дайыма жанында. Айырма кирешеде эмес, айырма жашоо образында. Жана адам күн сайын жасаган
кичинекей тандоолорунда. Сатып алуубу же күтүп туруубу? Кайсынысын тандайсың? Бүгүн дагы бир наалыйсыңбы же ыраазы болосуңбу? Кайсынысын тандайсың? Ичи тардыкпы же бирөөнүн ийгилигинен сабак алуубу? Мына ушулардан тагдыр курулат, тууганым. Ошондуктан эгер сен чындап баштагың келсе, кичинекей нерседен башта. Дагы ушул жерде эртеңкиге жылдыра көрбө. Эртең баштайм дебе, мына бүгүн, азыр, ушул чекиттен. Ашыкча нерселердин бардыгын өчүр. Тынч жерге отур. Музыка дагы укпа. Сен тынч отурган жерде сааттын чыкылдап иштеп жатканын угулуп турсуң. Бир барак кагаз ал. Өзүңө чынчыл суроо бол. Мен эртеңден баштап эмнени өзгөртө алам? Бир адатты ал дагы, мына ушуну өзгөртөм деп өзүңө жазып убада бер. Жана ошону жаса. Бул мен үчүн эмес, коо сөздөр үчүн эмес, өзүң үчүн. Анткени ар бир ушундай кадам сени эркиндикке жакындатат. Эгер ичиңде бир нерсе козголгонун сезсең, бир мүнөткө ошол сезим менен кал дагы. Кээде жашоо өзгөрө башташ үчүн ушул нерсе эле жетиштүү болот. Достор, эгер бул баарлашуу сизге ишеним берип, ойлоруңузду иреттегенге жардам берсе, анда биздин Зериксең УК каналына жазылып коюңуз. Биз бул жерде жалгыз эле акча эмес, жашоонун терең сырларын, ички тынчтыкты, чыныгы ийгиликке жетүүнүн жолдорун чогуу талдайбыз. Жана Арстан аксакалдын айтып өткөн сөздөрүн мен сиздерге кыргызча которуп окуп берем. Жана сөзсүз ушундай видеолордун көбүрөөк чыгышын кааласаңыз, жакындарыңызга бөлүшүңүз. Алардын дагы билишин кааласаңыз, алар менен чогуу угуп талкуулаңыз. Видео сизге жакса, лайк басып, өзүңүз арыла турган же өзгөрө турган бир адаттарды комментарийга жаза кетиңиз. Бул сиздин өзүңүзгө берген алгачкы убадаңыз болсун. Анда эмесе, кымбаттууларым, ишиңерде береке, үйүңөрдө тынчтык болсун. Кийинки чыгарылышта жолукканча аман болуңуздар.